Саламатсызбы ардактуу көрүүчү. Оштуу телеканалында бул жумадагы окуяларга саресеп салчу апта маалыматтык программасы. Кызматыңыздарды Абдумалик Базарбаев болом. Бул аптада өлкө үчүн эң негизги тарыхый окуя орун алды. Президент Садыр Жапаров түз эфирде кайрылуу жасап, Кумтөр-кени толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөнүн жар салды. Мындан ары Кумтөрдү 100% акциясы республикага тийишелүү болот. Ошондой эле Сентера 2021 жылдын май айындагы Алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартканын, АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтоткон. Жасалма диплом менен мамлекеттик кызматтардагы жетекчилик орундарды ээлеп келген чиновниктер жоопко тартылуусун коомчулук талап кылууда. Улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин тастыктаган дипломдорду жана кош жарандуулук боюнча масштабтуу текшерүүдө Жогорку кеңештин 2 депутатынын аты аталды. УКМК Фархат Исмаилов менен Фарходбек Алимжановдун диплому жасалма экенин БШКга билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстын депутаты Фарходбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы айтылат. БШК атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынаарын кабарлады. Бул аптада апрель окуясынын 12 жылдыгы орун алды. Элдик төңкөрүш ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап ал бийликтен кулатылган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып 87 киши набат болуп, 1000ден ашуун адам жаракат алган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен жакындары менен чет мамлекетке качып Беларустан баш байнек тапкан. Бийлик толугу менен алмашып, ошол мезгилдеги оппозициялык маанайдагы саясатчылар убактылуу өкмөт түзүшкөн. Эгемен элдин тарыхындагы бурулуш учурлар канчалык деңгээлде максатка жетти жана өнүгүүнү камсыздады, келечек тастыкташын серепчилер билдирет. Кезекте бир апта бою өлкөдөгү урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 4 апрель дүйшөмбү. Бул күнү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык кеңешмеси болуп өттү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө билим берүү, маданияты жана социалдык коргоонун 309 миңдей кызматкерлеринин эмгек акларын масштабтуу жогорулатуу тууралуу билдирди. 2021 жылы өлкөнүн консолидацияланган бюджетинин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Коррупцияны жок кылсак, сол чөнтөккө кетип жаткан акчаларды токтотсок, бул көрсөткүчкө жетүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкө башчысы. Акылбек Жапаров Ош облусунун Данги участогуна кичи ГЭС куруу долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Бул аймакка кичи ГЭСтин курулушу менен Ош шаарынын бир бөлүгүн көп жылдардан бери чечилбей келген ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселеси чечилет. Мамлекеттик чек-аранын кыргыз-казак тилкесинде ак тилек товарларды эске алуу пунктунда 20 тонна күн карама жана 65 баш жылкы ташып жаткан жүк ташуучу унаалар кармалган. Чалдабар товарларды эске алуу пунктунда 20 тонна беде өрөнүн жана 9 куту бут кийим үчүн крем майды ташып кирүүгө аракет кылышкан. 5 апрель шейшембе. Ош шаарында жер үйдүн дубалы урап 75 жаштагы жаранды басып калган. Анын негизинде 4 куткаруучу тартылып, калаанын Касымова 19А дарегинде жайгашкан жер тамдан эркек жарандын жансыз денеси табылган. Бишкекте өткөн жылдын ушул күнүндө уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу укук коргоо органдарына чара көрүү маселеси парламентте көтөрүлдү. Айзаданы зөөкөрлөрдүн колунан куткарууга аракет жасабаган милиция кызматкерлери ошол маалда кызматтан алынып, кийин кайра жумушка орношкону коомчулукту нааразы кылды. Бул күнү Бишкек шаардык 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү кармалды. Тергөөчү 85 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалды. Ал сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 2000 АКШ доллар өлчөмүндө пара талап кылып жаткандыгы боюнча жаран коопсуздук кызматына кайрылган. Калк саламаттыгын коргоодо каза болгон дарыгерлердин эмгеги элдин эсинде түбөлүк сакталат. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө өз өмүрүн тобокелге салып, соңунда илдеттен каза тапкан эпидемиолог дарыгер Айчуро Келдибекованын портреттик эстелиги өзү эмгектенген мекемеде орнотулду.
6 апрель шаршембе. Борбордук шайлоо комиссиясы бул күнү Шайлообек Атазовго жогорку кеңештин депутаттык өбөлүгү жана төш белгисин тапшырды. Мындан сырткары Атазов парламенттин трибунасынан ант берип, кызматка киришти. Кыргызстандан Өзбекстанга дан азыктарын аткезчилик менен ташууга бөгөт коюлду. Ош облусунун Кара Суу районунун туугандарынын башкаруусунда келе жаткан унаалардагы дан азыктары Өзбекстандын Фергана облусунун Ренштан районунун Шахимардан анклавына аткезчилик жол менен бара жаткандыгы аныкталган. Кыргыз-Өзбек чегарасында курал колдонуу менен чыр чыгып, анын натыйжасында Кыргызстандан Өзбекстанга ат менен баасы $20,000 турган аткезчилик жүк алып өтүүгө аракет кылган эки жаран каза болду. 7 апрель бейшембе. Бул күнү апрель окуясына 12 жыл болду. Өлкө башчысы кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, бир катар жетекчилер менен бирге Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде курман болгон баатырлардын элесин эскерди. Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер менен макулдашылган товардык позициялардын тизмесине Кыргызстандан 243 товар киргизилди. Бул күнү Арзыбек Кожошов Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезексиз жыйынын видеоконференция режиминде өткөрдү. Бишкек шаарынын борборунда Киев Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде мас абалында Subaru Forester айдоочусу сүзүп кеткен кыз реанимацияда каза болду. Айдоочуну текшерүү учурунда Бишкек шаарынын 27 жаштагы тургун экени жана алкоголдук ичимдик ичип алгандыгы аныкталган. Ошто түндө аялдарды муунтоп тоноп жүргөн Өзгөн районунун 1990-жылы туулган тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жыл башынан бери бир нече жолу катталган аялдарга кол салуу фактысына шектөөнүн тиешеси бар экендиги аныкталды. 8 апрель жума. Президент Садыр Жапаров бул күнү Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сөйлөштү. Өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга пландалган иш сапары эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан арыда чыңдоого өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Монгол эл республикасынын өкүлдөрү менен тоо геология тармагындагы реформалардын тажрыйбасын изилдөө боюнча жолугушуу өткөрдү. Монголиянын өкүлдөрү тоо геологиялык тармакты өнүктүрүүдөгү өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Соңку мезгилдери автопарктын жакшыруусу жана унаалардын арзандаш үчүн оңурулдуу автомашиналарды өлкөгө кайрадан киришине уруксат берүү талабы демилгеленген. Бул маселеге жогорку кеңештин депутаттары тарабынан мыйзам долбоору жазылып, азыркы учурда коомдук талкууда. Оңурулдуу автоунааларды каттоого 2015 жылы тыюу салынган. Анда бийлик мындай автоунаалардан жол жакшы көрүнбөгөндүктөн кырсыктардын андан өлгөндөрдүн саны көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул автоунаа болсо, анын 200 миңи оңурулду. Коомчулукту кызыл чеке кылган оңурулдуу унаалар биздин негизги жолдорго ыңгайлашкан эместигин инспекторлор эскертет. Апта маалыматтык программабыздын коногу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт насаат иштери боюнча инспектору Алтынбек Теңизбаев болмокчу. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Дароо эле суроого өтсөм, эмне үчүн инспекторлор оңурулдуу унааларга киришине ушул демилгеге каршы? Жакшы себеби ошол биздин мамлекетте 2014-2015 жылдан баштап ушул 2015 жылга чейин оңурулдуу автоунаалар аябай көп кирген Япония мамлекетинен. Ошондуктан биздин башкы башкармалык, биздин министрлик ошол талдоо жүргүзүү менен оңурулдуу автоунаалардын катышуусунда жол накырсыктары көп катталгандыгы, ошол катталган жол накырсыктарынан ошол бейгүнөө берки автоунаа, сол оңурулдуу автоунаалардын ичиндеги бейгүнөө жарандардын каза болгону көп катталгандыктан ошол мамлекет 2015 жылдары тыюу салган. Ошондон бери мисалы азыр 8 жыл өткөн болсо, азыр деле мисалы ошол убакта кирип калган оңурулдуу автоунаалардын катышуусунда мисалы жол накырсыктары көп катталууда да. Мисалы мына Бишкек Ош жолунда Кыргызстан Булуң бурчунда каттап аткандар негизинен оңурулдуу автоунаалар, степ вагон, ошого окшогон автоунаалардын катышуусунда жол накырсыктары көп катталгандыктан ошо биздин мамлекет ошо убакта тыюу салган. Анын үстүнө мына былтыркы 2021 жылдагы талдоону алып көрсөк дагы ошол эл аралык маанидеги автожолдордо
ошол жанагы ашып өтүү максатында обгон кылганда карма каршы тилкеде келе жаткан жүк ташуучу автоунаа менен дагы кагылышып мындай көп сандагы адамдардын каза болгондугу, жара болгондугу ошого себепкер да. Ошондуктан биздин көз караш, мен ойлойм, ошо оң рулдуу автоунаалардын мындай жолуна мындай биздин мамлекетте дагы баягы ыңгайлашкан эмес, баягы ашып өтүү максатында дагы тажрыйбасы аз, алдын карама каршы тилкеде өзүнүн жолунда келаткан автоунааларды карабастан айдап чыккандыктан ошол жол накырсыктарына кабылууда да. Ошондуктан мен ойлойм, оң рулдуу автоунаалардын негизи тыюу салынган туура деп ойлойбуз. Анан депутат тарабынан коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорунда жаңы технология менен коопсуздукту алдын алса болору белгиленген да. Камера коюп, ошо бул канчалык негиздүү деп эсептейсиз? Эми оң рулдуу автоунаалары демилге көтөрүлүп, кээ бирки демилгечи топтун сунушу менен мындай коомдук талкууга коюлуп атат да. Мен ойлойм, бул технологияны жанагы камера коюп, ошонун негизинде уруксат берсе болот деп атат. Мен ойлойм, аны биздин айдоочулар дейбизби, авто сүйүүчүлөр дейбизби, ошол коюлган камераны карайбы, биринчиден ошол суроо. Ошол технологияны орноткондон кийин ошол технология ишке ашабы? Тажрыйбасы бар айдоочулар ошол видеокамераны колдонушу мүмкүн. Тажрыйбасы жоктор эрежени сактабагандан кийин видеокамераны карап туруп анан обгон кылат деп айтыш кыйын. Бирок аны ошол эгер кирип калса, ошо видео көзөмөл камераларын орноткондон кийин аны ошол убакыт көрсөтөт, мезгил көрсөтөт. Азыр эгер ошол оң рулдуу автоунааларга уруксат берилип киргенден кийин видео көзөмөл камера, жанагы ашып өткөнү деп атпайбы, ошондой видео камералар орнотулуп, ошонун баары эле ишке ашат дештен мен алысмын. Аны убакыт көрсөтөт го деп ойлойм. Эми соңку статистикага токтолсоңуз, мисалы облус аймагында өткөн жылы болобу же жыл башынан бериби, өткөн жылдыгын мисал келтирип, канча жол кырсыгы катталды, анын ичинде өзгөчө ушул баягы оор жол кырсык? 2021 жылдын биздин Ош облусунун аймагында катталган жол накырсыктарын мен токтолуп өтсөм, ошол оң рулдуу автоунаалардын катышуусу менен 133 жол накырсыгы катталды. Анын кесепетинен 30 жаран каза болгон, ал эми 282 жаранда денелеринен ар кандай жарактарды алышканда, бул оң рулдуу автоунаалар жол накырсыгына кабылганда эң биринчи кезекте бул оң рулдуу автоунаалардын катуу ылдамдыкта келгендиги, анан мисалы алдыда карама каршы тилкеде мисалы өзүнүн жолунда келаткан автоунааларды карабастан обгонго чыкканда ошол бет маңдай кагылышкандыктан оор жол накырсыгы келип чыгып атат. Анын айынан ошол степ вагон дейбиз, Honda степ вагон дейбиз, Honda Fit дейбиз, ошонун ичиндеги жанагы бейгүнөө жарандарыбыз каза болуп калып атат. Айрымдары денелерин оор жараттарды алып калгандыгы, ошондой учурлар көп катталды. Ал эми быйылкы жылды, 2022 жылдын 3 айында эле 11 жол накырсыгы катталды оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда. Анын кесепетинен 19 жаран денелеринин ар кандай жараттарды алышкан. Инспектор катары ошол коомчулукта оң рулдуу унаалардын адам өмүрүнө мындай коркунуч жаратып атканы боюнча сиздер тараптан кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат? Эми мындай да, мисалы биздин жол кыймылынын эрежелеринин нормаларында биздин автожолдор мисалы сол рулдуу автоунааларга ыңгайлаштырылган да. Ошондуктан мисалы оң рулдуу автоунаалар болобу, сол рулдуу автоунаалардын сүйүүчүлөрү болобу, биз ушу максат бул эрежени так сактаса, ошол жолдо кырсыкка кабылбаса, ошол жол кыймылынын эрежелеринде кандай мисалы талаптар коюлган болсо, ошону сакташ керектиги боюнча биз бардык эле айдоочулардын эстерине салабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Автобекеттерде болобузбу, акыркы аялдамаларда болобу, бардык эле биз ошол авто сүйүүчүлөргө бул багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Сол рулдуу унаалардын айдоочулары дейбизби, баягы көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочуларбы, бул ошол дагы кайрадан оң рулдуу унаалардын өлкөгө алынып киришине кандай көз карашта? Түшүнөм, оң рулдуу автоунаалар Япония мамлекетинен келген автоунаалар аябай техникалык талапка жооп берет.
алардын ылдамдыгы, жанагы автоунааны мисалы техникалык жактан аябай пышыктыгы, мындай көпкө чыдаганы, мындай орусча айтканда удобство, аябай жакшы шартта автоунаалар. Бирок эми биздин мамлекетке оңрулдуу автоунааларда мисалы жолдор ыңгайлаштырылган эмес да. Эми ар кимдин көз карашы ар кандай. Менин өзүм ушул 20 жылдык, 25 жылдык иш тажрыйбамга караганымда ошол оңрулдуу автоунааларга мен көз карашым кирбей эле койсо го деп ойлойм да. Мен каршымын да. Себеби ар кандай айдоочулар бар да. Мисалы тажрыйбалуу айдоочулар оңрулдуу автоунааларды мисалы автомектепте окуган болсо, ошол тажрыйбасы мол болсо, көп болсо, мен ойлойм эрежени так сактап мындай айдаса болот, башкарса. Анан тажрыйбасыз азыр көп эле айдоочулар автомектеп бүткөндөн деле бир оңрулдуу автоунааны сатып алып, анан кийин эрежени карабай эле эрежени одоно түрдө бузгандыктан, мисалы мына былтыр 2021 жылды бир мисалга токтолуп кетсем, 12 июнь күнү ушул Ош Исфаниялар ыкмандагы автожолдо Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу ошол Ноокат шаарынан Ош шаарына келе жатып, карама каршылыкка чыгып ушул Матис үлгүсүндөгү автоунаа менен бет маңдай кагылышканда 2 автоунаадан 6 адам ордунда мерт кеткен да. Арасында кичинекей наристе балдар болгон. Ошол сол рулду Fit үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол эрежесин одоно түрдө бузуп, карама каршылыкка чыккандыктан өзүнүн жолунда келаткан Матис үлгүсүндөгү автоунаанын ичиндеги мындай кагылышып, Матис автоунаа менен бир бейгүнү 6 адам 2 автоунаадан ордунда каза болгон да. Арасында жаш наристелер бар. Мен ойлойм, менин оюмча ушу оңрулду бизге жолдорго туура келбейт. Мен мисалы оңрулдуу автоунаалардын мисалы Кыргызстандын аймагына киришине мен каршы ойдомун. Эскирген, чириген оңрулдуу унаалары дагы толук кандуу кирип кетиши мүмкүн эгер бул мыйзамга уруксат берсек деп да айтты да. Бул боюнча дагы пикир барбы? Азыр Россия менен Казакстан, то есть Белоруссия менен Казакстанды айта албайм. Россия мамлекетинен, Орусия мамлекетинен көптөгөн автоунаалар биздин Кыргызстандын аймагына кирип жатат. Деу Nexia, Деу Матис, башка үлгүсүндөгү автоунаалар кирип жатат. Эми аларды мен эскидештен алысмын. Жылы жаңы эле болуш керек. Эми ал Россиянын автожолдорунда кээде кыш мезгилинде туздар себилет да, ошо туздар көп себилгендиктен анча-мынча чириген автоунаалар келип атат. Муну мойнуга алышыбыз керек. Бирок ал Россия мамлекетинен келип жаткан автоунааларда бизде Кыргызстанга кирсе, баягы Евросоюзга киргенбиз да, ал жерде эми растумушка жок. Келет 5%-ин төлөйт, бир көп деле акча коротпойт да. Ошондуктан мен ойлойм, андай чириген машиналар толуп кетет, анан бизде андай авариялар көбөйүп кетет, чириген машиналар көбөйүп кетет деп ойлобойм. Мен ойлойм го, талапка жооп берет. Россиянын мамлекетинин автоунаалары деле жылы жаңылы 2010-2012 жылкы мисалы Жигуль автоунаалары, Nexia үлгүсүндөгү Матис автоунаалары Кыргызстан аймагына кирип биздин айдоочулар башкарып жүрөт. Бирок эми айтып атам, алардын жолдору кышында аябай татаал да, туз сепкендиктен анча-мынча чириген автоунаалар, бирок жылы жаңы. Бирок эми техникалык талапка жооп берет, башкарса болот. Анан дагы бир коомчулукта дагы мындай суроо бар. Абхазиянын номеринде, Армениянын номеринде оңрулдуу унаалардын жаңы кирип атат. Эми бул талап, бул кандай каралып калат да? Эми буга чейин Абхазия мамлекетинен, Абхазия отдельно бөлүнүп калып, Абхазия мамлекетинен, Армения мамлекетинен, Армения Евразийскке кирет, мисалчы. Эми Абхазия мамлекетинен сол рулдуу автоунаалар жок да, оңрулдуу автоунаалар бар да. Ол оңрулдуу кирип калган автоунаалар мурун кирип калган. Азыр эми бизде өткөндө тыюу салгандан кийин кичине бир автосүйүүчүлөр митингге чыгышып, бизди эми жанагындай айып короого коюп койгон автоунааларды чыгарып бергиле, биз акча алганбыз деп атпайбы? Эми бирок бизде эми Кыргызстандын Бишкек шаары менен Бишкек Ошелар ыкманында камералар коюлган. Эми мисалы азыркы экинчи этап Кыргызстан, экинчи, үчүнчү этап Кыргызстандын бар жоона видеокамералар орнотула турган болсо, Абхазия номердагы мамлекеттик белгидеги автоунаалар мисалы жүрө берет.
жүргөндө мисалы баягы видео көзөмөл камералар каттайт да, каттаганда бул мисалы Кыргызстандын мамлекеттик номери болсо жанагы айып төлөөгө баягы ээсине барат. Абхазия мамлекетиндеги номерге эч жака жөнөтө албайт да, каттоо калгандан кийин. Эми ал ойлосо керек, мен нарушение кылып жүрө берем, эреже бузуп жүрө берем, боло берет экенде. Бирок ошонун баардыгы мисалы эреже бузуп топтолуп баары бир ошол эреже бузган айдоочуга карата дагы бир күнү чара көрүлөт да, айып короо коюп, аны мамлекет төлөтөт да. Төлөгөндө ол чыгып калгандан кийин кээ биркиси акчаны төлөбөй деле кетип атпайбы. Бирок камералар киргенден кийин дагы бир биздин ойлойм, биздин мамлекет дагы бир чараларды көрөт го депчи. Себеби армянский номер, белорусский номер, казактардын номеру, абхазский номерлар мисалы Кыргызстанда жүрө берет, бирок ал эреже бузуп эле жүрө берген менен ал эрежени бузгандан кийин дагы камераларга түшкөндөн кийин каттуу кала берет да. Каттуу калгандан кийин аларга дагы чара колдонуш керек да. Булар штрафты болчойтуп топтоп коюп эле мамлекеттен чыгып кетип калбаш керек. Аларга дагы чара колдонуп, эгер эреже бузган болсо өздөрүнүн айыбын төлөш керек. Рахмат, студиябызга келип өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Оң рөлдүү автоунааларды кайрадан өлкөгө алып келүүгө уруксат берүү демилгеси коомдук талкууга коюлду. Жарандык кыймылдар элдин муктаждыгын эске алып, чектөөнү алып салууга парламентте үндөп келүүдө. Ал эми соңку мезгилдери жол кырсыгынан каза болгондор кескен көбөйүп, анын бир себеби оң рөлдүү унаалардын кооптулуу экенин инспекторлор айтат. Талашка түшкөн демилгени биздин телетоп талдап көрдү. Өлкөдө соңку учурлары үрөй учурган жол кырсыктары тынымсыз орун алууда. Айтсак, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын 22% оң рөлдүү унаалардын айдоочуларынын күнөөсүнөн катталган. Адистердин акыркы жүргүзгөн изилдөөлөрүндө узаган жылы оң рөлдүү унаалардын айдоочуларынын күнөөсүнөн 1624 жол кырсыгы катталган. Бул жалпы кырсыктардын 25,1%-ын түзгөн. Анда 2772 адам жаракат алган. Адам өлүмү менен коштолгон жол кыймылынын кырсыктарынын көбү оң рөлдүү унаалардын кесепетинен келип чыккан. Ал эми облус аймагында жыл башынан бери 122 жол кырсыгы катталып, 16 жаран каза тапкан. Каргашанын 11 учуру оң рөлдүү унаалардын катышуусунда жүз берген. Мисалы Бишкек Ош, Сарташ Эркештам, эл аралык маанидеги автожолдордо жанагы алдыдагы машинаны озуп өтүү үчүн обгон кылганда ошо карама каршы тилкеге чыккандыктан, карама каршы тилкеде келе жаткан автоунаа менен бет маңдай кагышып, ошонун айынан көпчүлүгү ушул карама каршы тилкеге чыккандыктан бет маңдай кагылыш, ошонун кээ бирки жарандар каза болуп, анан көп жарандар денелерин жарата алып атат. Ушул оң рулдуу автоунаалардын негизги ушу жол эрежесин жанагы озуп өтүү максатында, ашып өтүү максатында обгон кылганда, карама каршы тилкеге чыкканда, карама каршы тилкеде келе жаткан автоунааны көрбөй бет маңдай кагылышкан учурлар көп катталды. Жогорку кеңештин депутаты Марлем Маматалиев Кыргызстанга оң рөлдүү автоунааларды киргизүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюлду. Аны менен бирге 2015-жылы оң рөлдүү машиналарды өлкөгө киргизүүгө тыюу салган норманы жокко чыгаруу сунушталууда. Документте мындай автоунааларга озу өтүүдө керек болчу монитору бар камераларды сөзсүз түрдө орнотуу талабы коюлган. Мыйзам долбоордо оң рөлдүү автоунаалардын техникалык абалы эң мыкты деңгээлде болушу шартталып, сапат менен ыңгайды биринчи орунга койгон Япониядан чыгары кошумчаланган. Анткени менен технологиянын өнүгүшү бир ордунда турган жок. Оң рулдуу автоунаалар жүргөн кээ бир мамлекеттерде озуп өтүү үчүн колдонулган монитору бар камераларды пайдаланып жатышат. Бул адегенде башка унаадан ашып өтүүдө алды жактагы жол бош же бош эместигин көрсөтүп, кырсыктарды алдын алат. Коомчулукту кызыл чекке кылган оң рөлдүү унаалар биздин негизги жолдорго ыңгайлашкан эместигин инспекторлор эскертет. Жолдун багыты туура келбегендиктен карама каршы тилкеге чыгууда бул унаалар менен кооптулук жаралат. Мурунку долбоордун негиздемесинде оң рөлдүү автоунааларды жарандардын коопсуздугу үчүн өлкөгө киргизбөө чечими кабыл алынганы белгилүү. Бул арада айдоочулардын ой пикирин да сурап көрдүк. Мен бир 15 жылдан бери айдайм. Ушу элди ташып жүргүнчүлөр ташыган жолдо жүрөм. Мен оң рөлдүү автоунаага каршымын. Себеби булар оң рөлдүү жолдо жүргөндө көрөсүң, мынандай обгонго чыкканда, встречныйга чыкканда булар өтө баанда коркунучтуу абалда чыгышат да. Ошого мен каршымын оң рөлдүү автоунаанын мына Кыргызстанда көбөйүшүнө. Мына Япониянын машиналары негизи жакшы болуп атат да. Ыңгайлуу, анан бирок
бизге оң урул болуп тура эмес болуп атат да. Эми оң рулду бизге алып кирбей эле коюш керек да, биринчиден. Себеби встречный полосага авгонго чыкканда көп ам эле карабайт да. Жол эрежелерин бузган ошолор болот. Анан мүмкүн болсо алып кирбей эле коюш керек да. Келсе жакшы болот эле, мурдакыдай арзандайт кайрачы, унаалар азыркы учурда кымбат болуп атат. Мисалы үчүн берки корейский унааларга караганда оң рулдуу унаалар мисалы үчүн япошка мисалы эмесчи, кандай десем, тетиктери да түтүмдүү мындай. Биздин мынабу Кыргызстандагы жол бизде сол жактагы ролдогу машиналарга ыңгайлаштырылган, оң ролдорго ыңгайлаштырылган эмес. Ошон үчүн мынабу биздин немедеги деполар жол кырсыктарынын көпчүлүк болушу ушул оң ролдогу автоунаалардан көп кездешип атат да. Айдаганда кыйналат да адамчы. Левый рульда, мисалы үчүн сол рульда мингенде авгонго чыкканда кыйналбайсың, анан ориентировка алганда кыйналбайсың да. Оң рульдуу машина мингендерге кичине кыйыныраак болуп калат. Ориентировка алганда, анан авгонго чыкканда көпчүлүк кырсыктар ошонун артынан болот го да ойлойм. Авгонго чыкканда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров оң рулдуу унааларды алып келүүгө караманча каршылыгын билдирген. Кыргызстандагы 1.150.000 автоунаанын ичинен заводдон чыкканына 5 жыл болгон машиналардын саны болгону 5800 экен. Өлкөдө жаңы унаа жок дегенди түшүндүрөт да. 15 жыл жана андан мурун чыгарылган унаалардын саны 1 миллиондон ашуун экен. Биз жалаң эски техниканы гана чогултуп турбуз. Эгер оң рулдууларга уруксат бере турган болсок, Казакстан, Россия, Беларустагы эски унаалардын баары бизге толуп калат. Оң рулдуу автоунааларды каттоого 2015 жылы тыюу салынган. Анда бийлик мындай автоунаалардан жол жакшы көрүнбөгөндүктөн кырсыктардын андан өлгөндөрдүн саны көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул автоунаа болсо, анын 200 миңи оң рулдуу. Евразия экономикалык биримдигинин эрежесинде оң рулдуу автоунааларга тийшелүү чектөөлөр бар экендиги айтылган. Аны менен кошо эле Армения, Беларусь жана Казакстанды башка категорияларга тийшелүү оң рулдуу автокөлүктөрдү пайдаланууга тыюу салынары белгиленген. Быйыл президенттин жарлыгы менен тоолордун экосистемасын сактоо жылы деп жарыяланган. Анын негизинде климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнү колго алуу каралган. Дал ушул жарлыкты эске алуу менен Алай районунун Согунду айылынын тургундары Тайгакташ аймагындагы көмүр казуу иштерине уруксат берилбөөсүн талап кылышып бийликтегилерге кайрылууда. Элеттиктердин нараазычылыгын кабарчыбыз жеринде билип кайткан болчу. Алай районунун Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Согунду айылдын тургундары Бекипинг аттуу көмүркен шахтасынын ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирип, алар бул жерде өз жумушун баштабоосун талап кылышууда. Анткени тургундардын айтымында дал ушул коктунун ичинен аталган компания көмүр казууга кызыктар экенин айтып, ал болсо экологияга зыян деп билдиришүүдө. Мындан сырткары дагы жергиликтүүлөр бир канча фактыларга токтолушту. Согунду айылынын эли көмүр казуучу компаниялардын ишин мыйзамсыз деп танып, караманча каршылыгын көрсөтүп келгенине 10 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында жогорудагы маселе менен борборго чейин барып, көмүр казган компаниялардын чыгып кетүүсүн да талап кылышкан. Ал гана эмес, тиешелүү кызмат адамдары элдин пикирин колдоп да беришкен. Жергиликтүү тургундардын айтымында Бекипинг көмүр казуу ишканасы башка багытты да көздөп жатышы мүмкүн. Бул жерде көмүрдөн башка деле менделеевдин 36 элементини жарымы жатат ушул жерде. Булар ошого да кызыкчылыгы бар да булардынчы. Көмүрү кызыгарлык деле көмүр жок эми. Терелле болуп алды да. Биз бул боюнча министр Динара Асиевнага кайрылганбыз. Биз тарапка чечип берген. Ал жер чечилмей сайын иш жүргүзгөнгө эч кандай булардын акысы жок деген, бирок булар ого болбой эле да келип атат. Бизде полный кагаздар бар. Динара. Бирдем зыяны, бирде улуу газдар чыгат. Шамал где-то бир секундасына 10 метр болсо, бизге бир 20-30га санагача эле бизге жетет да. Зыяндуулукчу. Анан айтылат, ошол неме тараптан да, экология тараптан да жол менен сууга 2,5 минимум 2,5 километр алыс туруш керек депчи. А бир көп болсо бир 63 метр деп ошондой деп турат. Өзүн Бекипинг көмүр ишканасынын юристимин деп тааныштырган Адис тургундардын каршылык кылганы мыйзам бузуу деп мүнөздөйт. Анткени компания Тайгакташ аймагындагы 119,93 гектар аянтты ээлеген көмүркенинде иш жүргүзүүгө бардык уруксат кагаздары бар экенин билдирүүдө. Лицензияда 2023 жылдын ноябрь айына чейин узартылган.
Лицензияга пакет документов деп коет. Ал нерсе толук тиешелүү корутундулар алынган. Корутунду, заключение, акт обследования, апуулар алынган. Мыйзам боюнча тургундар эмес, айыл өкмөттүн жергиликтүү өзүнө өз башкармалыктын макулдугу алынат. 2019 жылы алынганда мурунку айыл өкмөттөн уруксат алынган. Мындан сырткары аталган айылдын Апыев Уланбек аттуу тургуну компания 1 гектар 62 соттук жерин негизсиз берилген деп таап талашып жатканын билдирди. Токтомдун негизинде берилген жерге учурда компания өз техникаларын киргизип алгандыктан бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын, бирок бир тараптуу жыйынтык чыкпай келгенине токтолду. Ал эми Көмүр кендин өкүлү ал жерди колдонуу мөөнөтү 2014 жылы бүткөнүн билдирип, жайыт жерди үй куруу катары берип койгонун негиз келтирди. Бирок айтылып жаткан жерди жайыт деп жазылган графасын таап бере алган жок. Берилген 2004 жылы берилип койгон. 2004 жылы. Бул жер планда жок жерде берилген бизге жерчи. Анан сиздер кече келип алып эле айтып коюп алышкан. анан мыйзамсыз мыналар аткарат. Мыйзамдуу булпарак болду. Тегиз. Ленин айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымына караганда, көмүрдү чалгындоого жергиликтүү бийлик тарабынан уруксат берилген эмес. Ошондой эле бир жума мурун Бикипинк жоопкерчилиги чектелген коомуна мыйзам чегинде ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилген тийиштүү кагаздарды тургундардын атынан талап кылып кат жөнөткөнүн айтты. Бирок учурда жооп келе элек. Мен макулдук берүүдөн алдын мен элдерди чогултканмын. Элдерге чогултуп, мына көмүрдү чалгындайлыбы, биз чалгындап алайлы, ушу бизге канчалык деңгээлде көмүр бар көмүрбү, жок көмүрбү, ошону билип алайлы десем, элдер тикадан тика турушуп, эч бир адам дагы макулдук берген эмес да. Мен ошол элдин протоколуна таянып туруп, бул жерге чалгындоого макулдук берген эмесмин. Бул маселе жогорку кеңеште да талкууланып, ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салуу боюнча да сунуш айтылган. Ал гана эмес, бийлик өкүлдөрү да келип, жер менен таанышып, элдин талабын да угушкан. Учурда Бикипинк жоопкерчилиги чектелген коому көмүр чыга турган жерди изилдеп, экологияга зыян таасирин иликтеп жатканы белгилүү болду. Негизги талабы экологияны сактоо, ата-бабадан калган жерди өзгөрүүсүз калтыруу багытын көздөп жаткан элиттиктер нааразычылыкка карабай ишмердүүлүгүн уланса, катуу чараларга бараарын эскертишти. Белгилесек, Согонд айылында 3000ден ашуун тургун жашайт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров түз эфир аркылуу кайрылуу жасап, Кумтөр-кени толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөнүн жар салды. Ошондой эле мындан ары Кумтөрдүн 100% акциясы республикага тийишелүү болорун кошумчалады. Ошондой эле Сентара 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган $29 миллион төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартканын АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотпой болгонун белгиледи. Сентара Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр-кенин кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Бул компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. 4 апрелде өлкө башчысы министрлер кабинети менен Сентара компаниясынын ортосунда Кумтөр Gold компания ишканасынын башкаруу боюнча пикир келишпестиктерди жөнгө салуу боюнча келишимге кол коюлду. Түзүлгөн келишимге ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Кумтөр-кенин толук башкаруу жана ээлик кылуу укугуна ээ болду. Президент Садыр Жапаров келишимди тарыхый бурулуш деп атап, азыркы учурда түзүлгөн шарттар эң мыкты болушу мүмкүн деп саналарын белгиледи. Ал Кыргызстандын чет элдик инвестицияга ачык экенин билдирди. Келишимде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Сентара жана Сентаранын негизги акционери болуп саналган Кыргыз Алтын ортосундагы бардык талаш тартыштарды так бөлүштүрүү жана чечүү каралган. Мындан ары Кумтөр-кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык.
Мугалимдин укугу толук корголуп, шарт түзүлгөндө гана билим сапаты жогорулайт. Билим берүү системасындагы чабалдыктан мектеп жааматындагы нараазычылыктар тынымсыз орун алууда. Ош шаарындагы номер 38 Барпы Алыкулов атындагы мектеп гимназиясынын директору менен мугалимдердин ортосундагы жаңжалга чекит коюлбай келүүдө. Мектеп директорунун басымына кабылып, моралдык чапа чегип жатканын айткан мугалимдер укуктарын корголушун суранат. Мектеп жетекчилиги менен мугалимдердин келишпестиги башкы прокуратурада дагы иликтенген. Кененирээк алдыдагы тасмада. Көзүнө жаш алып, кант диабети менен күрөшүп жаткан Гүлбара Абдыракова ооруканага жатканына 1 айга чукулдап калды. 40 жыл өз өмүрүн мектепке арнаган мугалимдин бул абалга түшкөнүнө билим берүү ишмердүүлүгүндөгү келишпестиктер себеп болгонун айтат. Каладагы номер 38 мектеп гимназиясында эмгектенген окутуучу жетекчилигинин басымына кабылып, моралдык жактан көп кыйноо тартканын жашыра албашын билдирди. Мектеп директору тандалма мамиле жасап, өзүнүн пикирине каршы чыккан мугалимдерди куугунтуктаганын айтат. Мындан ары жумушуна кайтышы күмөн жараткан мугалим өз укугун мыйзам чегинде корголушун суранат. Значит, директор мен иштеп аткан нанымы, эмеми уже колуман алып койду. Мен мындан ары балдарым багаламбы, ошондой эме да суроолор болуп атат. Ага ким күнөөлүү? Билбейм, Кудайды күнөөлөй албаймын. Ал берген ору, бирок колунда турган эме адам. Бирдей мамиле кылып, мен аны алдым, кол астын иштегенде мага жардам бериш керек эле да. Жок, антпеди. Ташбор. Бетине да айтам. Билим берүү башкармалыгына да кайрылгым келет. Ушундай жетекчилер татыктуу иштегенге. Анда мага окшогон жөнөкөй мугалимдер жөн эле өлүп кетиш керек экен. Акырында мына 40 жыл стаж менен мен эми 60ка эми чыктым. Эми иштебей жатышым керек экен, бирөөгө абуза болуп. Мектеп гимназиясынын дагы бир мугалими Замира Жусупова дагы жетекчиликке жакпаган окутуучулардын бири экендигин билдирди. Директор менен түшүнбөстүк өткөн жылдагы шайлоо учурунда курчуп кеткенин айтат. Жамаатты каалагандай бөлүп шайлоодогу келишпестиктерге жеткирген 4 мугалимдин үстүнөн Ички иштер башкармалыгына арыз дагы жазган. Ал иликтөөгө аны катыштырбай туруп жыйын өткөрүп, элдешти деген чогулуштун кордундусун жибергенин кошумчалады. Биз ушул өткөнкү жогорку кеңештин шайлоосунда арыздануучулардын тобу үчүн мындай бир жаңылык катары деп эсептебейбиз. Себеби дегенде биз ушундай шартта эле жашап келатабыз. Асылса деле биз, чогулуш кылса деле биз, жок болсок деле биз, иши кылса биз эле жаман болуп келатабыз да. Анан мамилебиз мен лично аны менен мындай сүйлөшпөйм. Себеби дегенде аны менен сүйлөшсөм эле ушул мындай ортодо сөз аралап кетет, жакшы жаман айтылат. Ошон үчүн мен сүйлөшпөйм дагы, анан өзүмчө эле барып жумушумду аткарам дагы, бүтсө келе берем. Номер 38 Барпы Алыкулов атындагы мектеп гимназиясынын директору Бегайым Юлдашева мекемени 15 жылдан бери жетектеп келет. Мугалимдер тарабынан айтылган маалыматтарды четке кагып, куру доомат болуп жатканын билдирди. Эмгек жамаатында келишпестик жок экенин, айрым окутуучулардын шайлоо учурундагы даттануусунан укук коргоо органдары тынымсыз текшергенин кошумчалады. Бегайым Юлдашева уюштургуч жетекчи катары мугалимдер колдой турганын, өзүнүн эмгек өргүсү менен ардактуу алууга кете тургандыгын айтты. Гүлбара эжеке 9 күн ишке келбей калды. Эрте менен мага WhatsApp'тан жазып коюптур, мен бара албайм депчи. Анан сагың болсо келип коесуңбу дедим. Таш көмүрлөмүн деди. Анан сагың болсо анда келип кал дедим. Түштөн кийин да түшкө чейин 4 саат, түштөн кийин 2 саат сабак бар экен. Башка эчтеке дебедим мен. Анан келди, эртеси күнү келип сабак өтүптүр. Мен аны эме деле кылган жокмун, эчтеке деген жокмун. Анан бул жерде өздөрү иштеп жүрүштү. Эч кандай басым болгон жок аларга. Замира Асановна дегениңиз начальникасынын учебный завуч эле, анан правком, анан шайлоонда эмес эле. Анан ал ошо завучтугун өзүнүн немеси менен, кагоосу менен тапшырып, мен ошо шайлоодон анан кийин правком болуп эле иштейм деген. Анан иштеди, шайлоону бүтүрдү. Анан шайлоодо ошондой басым болуп атат деп ушинтип мага курук жала доомат койду, бирок прокуратура говду, келди бул жерде баардыгыбызды сурады. Эч кандай эме тапкан жок. Куру жала доомат экендиги
тастыкталган. Қаланың билим берүү башкармалыгы шайлоо учурундагы окуя боюнча териштирүүнүн жыйынтыгы менен директор 40 күнгө убактылуу кызматтан четтеткенин билдирди. Ал эми басымга кабылганын айтып чыккан мугалимдердин ишмердүүлүгү тыкыр иликтөөгө алына тургандыгын кошумчаланды. Ал эми басымга кабылганын айтып чыккан мугалимдердин ишмердүүлүгү тыкыр иликтөөгө алына тургандыгы белгиленди. Шаардыктар көп жылдан бери көтөрүп келген мектеп директорлорунун ротациялоо системасы ишке ашырыла баштаганын кошумчалашты. Анан ушул эле айтып аткандай Барпо мектебинин мисалында, эгерде мектептин директору көп жылдан бери бир жамаатта иштеп калса, кандайдыр бир өзүнү таңуулагандай, кандайдыр бир мекеме меники дегендей сезим пайда болбосун деп, билим берүү башкармалыгынын бардык мектебинде бирдей талап коюлгандыгы үчүн биз мектептин директорлорун перемещение кылып атабыз. Ордуларынан жылдырып алмаштырып атабыз. Ал жерде башкармалык тарабынан комплекстүү текшерүү жүргүзгөнбүз. Жалпы окуу тарбия процессин. Ошол учурда дагы мындай арыздаттануулар болгон эмес. Комплекстүү текшерүү деген жалпы билим берүүдөн баштап ошол жердеги ар бир мугалимдердин ишмердүүлүгүн биз тыкыр карап чыкканбыз. Ошондо дагы мындай фактылар аныкталган эмес да. Азыр эми чындыгында мектептин директору мен ооруп атканыма күнөөлүү, ошону айынан ооруп калдым деп эми күнөөлүү себеп жатса, эми албетте эмоционалдык себеп болот, психологиялык себеп болот, басмырлоо болсо болгондур. Эми атайын надзорный органдарга, көзөмөл органдарына кайрылса, ошого карата чара көрүлсө керек деп эсептейм да. Билим берүү системасынын чабалдыгынан мектептерде наразычылыктар көп жаралып, окуучулардын билим деңгээлине терс таасирин тийгизип келүүдө. Жаңы аттестациялоо программасы жана бул тармактагы реформалоонун жыйынтыгы келечекте билинет. Ал эми директор менен мугалимдердин жаңжалы кандай багытка ооп, ким чекит коет, аны убакыт көрсөтөт. Кыргызстан кийинки жаңы окуу жылынан баштап 12 жылдык билим берүүгө өтүүсү мүмкүн. Анын алкагында балдар 6 жаштан баштап милдеттүү түрдө 1-класска барат. Бул сунушту билим берүү жана илим министрлиги дүйнөлүк стандартка ылайыкташууга жасалган багыт экендиги менен түшүндүрдү. Ошондой эле 1-класска барган окуучуларга оюн методологиясы иштелип чыгарын белгилешти. Бул арада психологдон кеңеш сурап, коомчулуктун оюн билүүгө кабарчыбыз Айганыш Туратбек кызы кызыгып көрдү. Мырзайым Коңгошова агартуу тармагында башталгыч класс мугалими катары 30 жылдан бери эмгектенип келет. Мугалим 1-класска 6 жаш менен 7 жашта келген окуучулардын айырмасы бар деп белгилейт. Бирок бала бакчага барып, мектепке чейинки даярдыктан өтүп, башталгыч класска келсе, өздөштүрүп кете аларын кошумчалады. Нөлөгөйгө келсе 480 сааттык программа менен окушат дагы. Аларда кадимки 1-класска даяр болуп калат да, нөлөгөйдөгү бала. Ал эми садикке дагы барбай, нөлөгөйгө дагы келбеген балдарда албетте кыйынчылыктар болот 1-класска келип окууда. Көп жетишпей калышат да, мына ошолдон кыйналышат окуучулар. Учурда 1-класска кабыл алуу электрондук кезек аркылуу ишке ашууда. Адистер учурдагы билим берүү системасы деле 12 жылга эсептелип жатканын баса белгилешет. Бирок балдардын арасында 1-класска кабыл алынып, тамга тааныбаган окуучулар келерин, ал эми азыркы 1-класстын программасы боюнча окуучулар мектепке чейинки даярдыктан өтүп, тамгаларды муунга бөлүп окуп калуусу керек дешет. Электрондук кабыл алганда орус класс деп даяр болгон балдарды дагы орус класске заявка ташташып атат да. Ошондо окуучуларды кичине өздөштүрүүсү начар болуп, мугалимдерге дагы, окуучуну өзгө дагы кичине кыйынчылык жаратып атат да. Психологдор учурда 6 жаштагы бала билим берүү программасын кабыл алуусу, аны өздөштүрүп кетүүсү мүмкүн боло турганын иштешет. Бирок мындай учурда ата-эненин ролу да чоң. 6 жашарда баланы мектепке берсе болот. Себеби 5 жашарда айтып атамга синопсистери кабыл алуусу психологиялык жактан жакшы өнүгөт. Бирок ата-эне чогуу иштеш керек, чогуу жардам бериш керек да. Ошо мектепте дагы азыр жаңы технологиялар колдонулуп атат, электрондук китептер болуп атат. Бул баланы ошо кабыл алуусу кайсы туура направление берсе, мугалим, ата-эне иреттеп, ошондо бала кабыл алуусу туура эле кете берет. Бул арада шаар тургундары окуу мөөнөтү канча жылды түзсө да сапатка көңүл бурулушу зарыл экендигине токтолушат. Ал эми мындай бурулуш менен жакшы жыйынтык жакынкы жылдары күтүлбөөсүн айтышат. Балдардын 12 жыл окуусуна мен каршымын да. Эч кандай мындай бир жакшы деңгээлге, жогорку деңгээлге өсөт деп айта албайм. Кыйналып калат. 12 жыл бул бала үчүн кыйналып калат. Ошол система образования это не предусматривает того, чтобы 12 лет было. Самое главное качество образования поднять. Машиналарды оңдоочу, усталарды окута турган кесиптик окууга көбүрөөк көңүл бөлүш керек деп эсептейм. Мөөнөтү ол негизги эмес, сапаты маанилүү.
Билим берүү министри окутуу тармагында бир катар реформалар жасала тургандыгын жарыялаган. Алардын арасында дүйнөнүн 136 өлкөсүндөгүдөй 12 жылдык окуу программасын киргизүү каралып жатканын айткан. Мындай система окуучунун жарым кесип ээси болуп чыгышына шарт түзөт деп белгилейт. Biz mындан кийин линейканы кайра түздөп чыгабыз. Ошондо 1ден 12ге чейин деп аттарын алмаштырып, ал эмес бүгүнкү күнү жаңы эле окуу китептери боюнча жыйналыш өттүк. Ошол жерде белгилеп атабыз. Мындан кийин жалпы билим берүү системасына китептер жаңылоо маселесин карап атабыз. Бир эле тармакты эмес, биз жалпы реформага баратабыз да, китепти, мугалимди, программаны, стандартты, квалификацияны көтөрүүнү, мектептин мындай жаңы куруу моделдери, мындайча айтканда комплекстүү реформа, комплекстүү жаңылануу жүрөт. Кыргызстан 12 жылдык мектептик билим берүүгө 2023-2024 окуу жылында өтөт. Ал эми 6 жаштан 1 класска бара турган окуучулар үчүн оюн методологиясы иштелип чыгары белгилүү болду. Башкача айтканда социалдашуу процессинен өтөт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Союз мезгилинде агалтын атыгып атагы таш жарган пахта азыр саналуу эле жерлерде өстүрүлөт. Бул жаатты колго алып, Ош облусунда пахта эгиле баштады. Араван районунун Салтанат Юсупова өлкөтүндө агалтындын сезону биринчилерден болуп ачылып, түшүмдүүлүгү жогору К65 пахта уругу быйыл алгачкы жолу эгилди. Агалтындын түшүмүн көбөйтүү максатында облус аймагында быйыл пахта аянты 3000 гектарга кеңейтилет. Кененирээк кийинки тасмада. Быйылкы жылы Ош облусунун аймагында 11 000 гектар жерге пахта эгүү пландалууда. Кирешели Сүрөө катары кабылданган бул өсүмдүктү эгүүгө кызыккан дыйкандардын саны артууда. Жылына 10 000 тонна пахта өндүргөн Араван районунда учурда пахта тигүү өнөктүгү кызы жүрүп жаткан чак. Юсупов айыл өкмөтүндөгү бирлик үрөн чарбасында пахтанын уругун мындай клёнкага төшөп себүү ыкмасы көп жылдан бери колдонулуп келет. Бул өсүмдүктүн бат өнүп чыгуусун шарттайт. Ошондой эле чабык учурда дары гана себилип, дыйкандардын жумушун жеңилдетет. Учурда дыйкандар 32 гектар аянтка пахта эгүүнүн аракетинде. Жумуштардын көпчүлүгүн атайын техника аткарат. 1 гектар жерге 45 килограмм урук себилсе, ага 45 метр клёнка кетет. Ачык эккенден көрө подпиленка эккенде өтө эле азыраак. Бу эртеп чыгат. Нариге пахтадан 20 күн, 30 күн алдыга өтүп кетет бу. Жакшы өсөт, жакшы шактайт, жакшы түшүм берет да бу. Центнерди кошо эсептегенде ачыкка эккенде 40 центнерден ала турган болсо, буна 20 центнер көбүрөөк алса болот да. 60 центнер, 65 центнерге чейин алынат да пахта. Айылдагы дыйкандар быйыл пахта эгүү бир жумага кеч башталгандыгын айтат. Андыктан аталган кооператив ак алтындын К65 сорттогу уругун Кытайдан алып келген. Анын өзгөчөлүгү түшүмдүүлүгү жогору жана эрте түшүм берет. Кооперативде иштеген Камалдин Исмаиловдун айтымында атамекендик уруктардан айырмаланып, аталган урукка курт да түшпөйт. Быйыл алгачкы жолу уруктун бул түрүн колдонуп жатышат. Эгерде түшүм жакшы болсо, кийинки жылы да улантып, дыйкандардын арасында жайылтуу пландалууда. Бул Кытайдан келген пахталарды жигиттерди. Өзгөчөлүгү көсөкүр жебет булар. Көсөкүргө көсөкүр түшпөйт эсепте болот да. Анан түшүмдүүлүгү ham жакшы. Эndi буну бирлик үрөн чарбасында Араванда эки көрүп атабыз. Кудай кааласа буйруса, жылды жыйынтыгы менен кандай түшүм берет, мунун ачылышы кандай, нече күндө ачылат, баардык агротехник критерияларын баарын бирден карап чыгабыз да Кудай кааласа. Облус аймагында өткөн жылы 28 600 тонна пахта өндүрүлүп, түшүмдүүлүгү 1 гектарына 35 центнерден тура келген. Быйыл бул көрсөткүчтү жогорулатуу максатында Ош облусунда 15 гектар жерге ак алтын эгүү пландалууда. Бул көрсөткүч өткөн жылдан 3 гектарга көп. Ошол менен бирге өндүрүлгөн пахта сырьё катары эле колдонулуп келсе, быйыл аны иштетүү үчүн текстиль фабрикасы да курулууда. Мурда буга чейин биз пахтаны сырьё катарында сатып келаткан болсок, азыр мына өткөндө ушул Карасуу районунан 5 гектар жерди биз трансформация кылып, өзүбүздүн ички инвесторлорго бердик. Алар Кудай буйруса ошо 5 гектар жерге текстильный комбинат курган жатат. Ошол жерден пахтаны алып, өндүрүп, жана волокно чыгарып, кездеме чыгарып, андан кийин тигип, анан реализация кылганга ушундай иштерди алып барып атабыз да. Бул деген жакшы, себеби дегенде мурда биз сырьё эле сатпастан эми
буюм сатабыз да, ошол кийим кечелер сатканга биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ал эми Күнөстүү Араван районунда өткөн жылы 10.900 тонна пахта өндүрүлгөн. Быйыл Санталат Юсупов айыл өкмөтүндө эле 500 гектардан ашуун аянтка пахта эгүү пландалууда. Өткөн жылы пахтанын баасы 100 сомдон жогору сатылган. Кирешелүүлүгүнөн улам ак алтынды эгүүгө кызыккан дыйкандардын саны жылдан жылга артып барат. Исхак Туратбеков, Гайбул Лавазбек уулу, Ош ТВ. Чыгарылышыбызды жагымдуу кабарлар менен жыйынтыктайбыз. Ысык көлдө кубаттуулугу Токтогулга тең келген күн электр станциясы курулат. Инвестициялык бакылдашууга жана энергетикалык кубаттуулук боюнча курулуштун документине кол коюлду. Кыргызстанда кубаттуулугу 1000 мегаватты түзгөн ири күн электр станциясын куруу пландалууда. Ысык көл облусунун аймагына күн электр станциясын куруу пландалууда. Өкмөт энергетика тармагындагы кризисти жоюу үчүн чакан электр станцияларын курам деген ишкерлерге бир топ жеңилдиктер берилгенин айткан. Энергетика министрлиги тарабынан республиканын аймагында 48 электр энергия чыгаруучу объектилерин курууга сертификаттар берилген. Бир нече кичи ГЭСтердин курулушу башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу жакында башталарын, ага 500 миллион доллардай бөлүнөрүн айткан. Кыргызстанда 7 ири гидроэлектр станциясы иштейт. Токтогул, Күрпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, Үч Коргон, Камбар ата 2 ат башы алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%-ын ашыгын өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%-ы эскилиги жеткен. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстандын соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болду. Министрлер кабинети 2030-жылга чейин кубаттуулугу 6 гигаваттан ашуун гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча артыкчылыктуу долбоорлорду аныктады. Уважаемые участники форума, около 70% гидроэнергетического потенциала Кыргызстана остаются нереализованными. Жакын арада Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу башталат. Суу сактагычтын көлөмү дагы 6 миллиард куб метрге чейин көбөйөт. Токтогул ГЭСине салыштырмалуу Камбар ата 1 ГЭСи электр энергиясын 1,5 эсе көп өндүрөт. Баласаруу ГЭСинин курулушу башталып, анын курулушуна бюджеттен каражат бөлүнгөн. Ошондой эле бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк тобу менен Ысык көл облусунда болжолдуу түрдө кубаттуулугу 100 мегаватт келген пилоттук күн долбоорун биргелешип ишке ашыруу маселеси боюнча тыгыз иштер жүргүзүлүп жаткандыгын кетүү зарыл. Өлкөбүздүн гидроэнергетикалык потенциалынын 70%га жакыны ишке ашырылбай турат. Бул потенциалды өздөштүрүү максатында 2030-жылга чейин кубаттуулугу 6 гигаваттан ашык гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча артыкчылыктуу долбоорлор аныкталган. Также инициируется на законодательном уровне. Келерки жаңырган жумада жакшы кабар менен гана кезигели, жараткан жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак берсин. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.